Assalamu alaikum. Бұл программа жалпы саудагерлер үшін киім сатасыздарбы, же продуктовый магазин иштетесиздерби, же телефон аксессуар сатасыздарбы, баарыңыздар колдонсоңуздар болот. Бул жерде эки бөлүм бар: сатуучу жана кожоюн. Сатуучу бөлүмдө сиздин кассириңиз колдонсо болот. Бул жака кирип сиздин товарыңызды сата берет, бирок сиздин оптом бааларыңызды көрө албайт жана сырткаттагы товарларды өчүрө албайт. Только сатып берет кассириңиз. Жана ошол кассириңиз саткан нерсени сиз онлайн көрүп турасыз өзүңүздүн телефондончу. Кожоюн бөлүмүндө болсом, бул жерде өзүңүз баарын башкарасыз. Бул жака кассириңиз кире албайт. Бул жерге пароль менен киресиз. Бул жерде киргенде 5 бөлүм бар: сатуу, склад, тизмелер, кырдаарлар, отчеттор бар. Склад бөлүмүнөн баштайбыз. Бул жерге товардын атын жазасыздар. Любой товар, кийим кече болсун, продуктовый болсун, ушул жерге жазсаңыздар болот. Анан могу камера белгиси, бул сканер кылсаңыздар деле болот. Азыр биринчи сиздерге атын жазып көрсөтүп берейин. Мисалы шым дейли. Бул жерге линейканы басабыз. Бул жерге размерин жазабыз. 42, 44, 46, 48. Бул жерге алган бааңызды жазасыз. Мисалы 300 сом болсо, сатуу баасы 700 сом болсо, бул жерге оптом сатсаңыз оптом баасын деле жазып коесуз. 500 сом дейли. Жана ар бир размерде канча единица бар. Мисалы 1 болсо 1 дейсиз, 10 болсо 10 дейсиз. Биз 10 деп кошойлу, базага кошобуз. Мынакей биздин шымдар базага кошулду. Эми сатуу бөлүмүнө өтөбүз. Бул жерден оптом сатсак болот, линейка серия менен сатсак болот. Азыр биринчи розницаны көрсөтүп берейин. Шымды тандайбыз. Мисалы клиент келип 48 размер заказ берип калды. 48 тандайбыз, 100-түктү басабыз. Корзинага кошууну басабыз. Биздин шым корзинага кошулду. Скидка да берсек болот. Бул жерде мынакей 50 сом скидка, 500 сомдо алып койсок болот. Скидкасы жок эле сатайлы. Сатын басабыз, сатылды. Отчет бөлүмүнө киребиз. Бул жерде история бар. Сатуу тарыхы, мынакей биздин шым сатылган, кайсыл убакта, кайсыл саатта сатылганын көрсөтүп турат. Мисалы кассириңиз сатса, ушул жерден онлайн көрүп турсаңыз болот да. Кассириңиз саткан сайын ушул жака чыга берет. Сатуу тарыхындачы. Бул отчет бөлүмүндө ошол таза касса, выручка, пайда, карыз, чыгым баарын көрсөтүп турат. Эми келиңиз оптомду көрсөтүп берейин. Кайра эле сатууга киребиз. Бул жерден оптомду тандайбыз, линейка серия менен тандайбыз. Бул жерден шымды тандайбыз. Бизге шым заказ берип калды. Линейка сериясы менен 1ди басабыз. Ар бир размерде бирден кетет да. Андан кийин бул жерден сатууну басабыз. Биздин шымдар линейка серия менен сатылды. Отчет бөлүмүнө өтөбүз. Көрөбүз, мынакей. Ошондой эле возврат товар деле бар. Эгер возврат болуп калса, окейди басабыз. Ушундай алып, ар бир шымды бирден возврат кылып койсок болот. Ушундай алыпчы. Кайсыл шымда возврат болсо, ошону басабыз. Возврат болуп калат, мынакей. Жана бул аналитикада хит товарларды көрсөтүп турат. Жакшы кетип аткан товарларды, өтпөй калган товарларды да көрсөтүп турат. Эми телефонду көрсөтүп берейин сиздерге. Бул жерге кайра эле складка киребиз. Бул жерге жазабыз, мисалы iPhone дейли. iPhone'ду жазабыз. Линейка серияны алып коебуз. Бул кийим сатканы керек. Бул жерге алган бааңызды жазасыз. Мисалы 15 000 дейли. Сатуу баасы 100 000 деп коелу. Оптом сатсаңыз, мисалы 50 000 деп коелу. Канча келди? Мисалы 100 болсо 100 деп жазып коебуз. Базага кошобуз. Мынакей биздин товар базага кошулду, iPhone кошулду. Сатуу бөлүмүнө киребиз. Кайра эле бул жерден кайра тандайбыз. Мисалы бул галочкаларды алып коебуз. Оптом кийим сатып берсек, линейканы алабыз. Оптомду да алып коебуз. Эми iPhone сатайлы, розница. iPhone'ду тандайбыз. 1 заказ берди, 1ди басабыз. Корзинага кошобуз. Кошулду. Сатууну басабыз. Мынакей сатылды.
Отчет бөлімге кіресіз. Мынакей біздің iPhone мынакей сатылды деп көрсетіп тұрады. Сатына чейін көрсетеді. Сату тарқындачы. Бізде мынакей таза пайда выручка барын көрсетіп тұрады. Эми ушул iPhone'ду оптом сатайлы. Оптомду басабыз. Бұл жерге кайрылы iPhone'ду тандайбыз. 13 штук заказ бирок болду оптом. Оптомду тандасак эми баасы уже оптом бада кетет. Столько санын жазып коебуз, канча штук экенинчи. Бул калганы сатыла берет. Сатын басабыз, сатылды. Кайра отчетко киребиз. iPhone сатылды. Ошондой эле карызга деле берсеңиз болот. Ал үчүн кардарлар бөлүмүнө киребиз. Мисалы постоянный клиентиңиз болсо, ошонун атын жазабыз. Мисалы Али деп коелу. Алини жаздык. Кайра сатууга киребиз. Бул жерден тандайбыз. Оптом берели. Мисалы Али деген бала оптом алып атса бизден. Бул жерден атын галочканы алабыз дагы. Бул жерден жана биз жазган атты тандайбыз. Тандап туруп, бул жерден iPhone заказ берди бизге оптомчу. Буну кылдык. Андан 13 штук деди. 10ду бастык. Корзинага кошобуз. Корзинага кошулду. Эми скидка сурап калды. Скидка берсек болот. 5000 скидка берели. 495 миң болду. Биз ошончо карызга берип атабыз. Карызга берүүнү басабыз, сатууну басабыз. Мисалы азыр жарым кийим берем десе, мисалы 25 миң берип турса, алып акчасын жазып коебуз, окей деп басабыз. Карыз жазылды. Эми кайра эле кардарлар бөлүмүнө киребиз. Бул жакта биз ушу Али деген балага 470 миң сомго карыз алган экен балачы. Ошондой эле төлөгөн сайын бул жерден кемите берсек болот. Мисалы, багы 20 миң берди. 20 миңди жазабыз. Калган кийим берет да. 450 миң калды болуп, ушундай болуп кемей берет. Эгер возврат болуп калса, ошондой эле бул жерден канча штук экенин кемитип койсок болот. Мисалы 1 штук iPhone'дан возврат болуп калды. Окей деп басабыз, возврат болду мынакей. Ошондой эле бул поставщик бөлүмүндө өзүңүздүн карыздарды деле жазып койсоңуз болот. Мисалы бул жерге деле Арген деп коелу. Поставщиктин аты. Бул жерге телефон номерин жазып коебуз. Мындай кылайлы. Анан өзүңүздүн карызды. Мисалы 25 миң деп коелу. Окей деп басабыз. Ошондой эле бул жерден да төлөй бересиз. Мисалы 2 миң сом бердиз. 2 миң деп бастап калган ушундай болуп кемей берет. Өчүрүп деле койсоңуз болот, эгер керек эмес болсочу. Муну деле өчүрүп коелу. Ушундай карыздар бөлүмү, ушундай анан тизме бөлүмүндө бул жерде мисалы складта канча 5 штуктан аз калган товарларды бул жака өзү автоматический программа чыгарып коет. Ошондой эле өзүңүз деле кол менен жазып кошуп койсоңуз болот. Мисалы самын деп коелу. Окей деп басып кошулду. Ушундай алып кошо бересиз. Бул эмнеге керек десиз, закуп ала турган адамга WhatsApp аркылуу жөнөтүп коесуз. Ушул товарлар аз калды. Ушуларды алып бер депчи. Кеңиз эми сканерди көрсөтүп берейин. Сканер кылганда кайра эле склад бөлүмүнө кирип туруп, бул камераны басасыздар. Камераны баскандан кийин штрих-кодду сканер кыласыздар. Мынакей базага жазылды. Бул жерге атын жазып коесуз. Бул зубный паста болчу. Ошого жазайлы. Зубный паста деп коелу. Алган багыңызды жазасыз. Мисалы 100 сом дейли. Сатуу баасын жазасыз. 250 сом деп коелу. Оптом сатсаңыз, оптом баасын жазып коесуз. Мисалы 200 сом деп коелу. Канча келди? 100 штук деп коелу. Ушуну алып базага кошуп аласыз. Мынакей биздин товар базага кошулду. Ушундай эле любой товардын сканерин ушундай кылып, жанына атын жазып, базага кошуп койсоңуз болот. Жана сатуу бөлүмүнгө киребиз. Сатуу бөлүмүнгө кирип туруп, бул жерден оптом галочканы алып коелу. Жана бул деле азыр керек эмес. Сканерди басабыз. Мисалы розница сатып атабыз. Магазин иштетсек мынакей. Биздин зубный паста сразу чыгып калат, сканер кылганда элечи. Мисалы клиент 1 штук зубный паста деди, жаздык. Мынакей. Ушундай эле чекте чыгарсак болот. Накладной чыгарсак болот. WhatsApp аркылуу чекте жөнөтсөк болот.
Сатын басабыз, сатылды. Кайра тарыхка киребиз. Мынакей биздин зумный паста сатылды, бул жакта көрүнүп турат. Кайра сатуу бөлүмүнө киребиз. Бул аябай бат иштейт. Любой товарды ушундай складка жүктөп сата берсеңиздер болот. Эми бир нече товарды сатып көрөйлү. Клиент келди дагы. Биринчи складта карайлы, эмне товарлар бар. Зубной паста, iPhone, шым заказ берип калды да, мисалы. Бул жерден шымды тандайбыз. Мисалы 48 кийсе клиент 48 басабыз, 1 штук корзинага кошобуз. Ошондой эле iPhone заказ берип калды. Бул жерден iPhone тандайбыз. Мынакей iPhone тандадык. Будан да 1 штук басабыз, корзинага кошобуз. Ошондой эле паста да заказ берип калды. Сканерге киребиз. Бул жерден сканер кылабыз, штрих-кодду. Будан да 1 штукту басабыз, корзинага кошобуз. Мынакей биздин товарлар кошулду корзинага. Бул сатын басабыз, сатылды. Ушундай сатканда да бат болот. Бул программанын эң оор жери ушул складка товар жүктөш. Мисалы, магазиниңизде 1000 товар, 2000 товар болсо, ошонун баарын жазып, ошол складка жүктөшүңүз керек да. Анан калганын баарын өзү программа эсептеп көрсөтүп берет. Складта канча товар калды, канча пайда болду, ошонун баарын көрсөтүп турат. Мынакей айлык отчет чыгарып алсаңыз болот бул жактанчы. Аналитиканы жабайлы, бул жерде баарын көрсөтүп турат. Выручка, пайда, карыздар, чыгымдар. Ошондой эле бул жерге да өзүңүз жазып койсоңуз болот. Мисалы, аренда дейли, чыгымдарды 25 000 деп коелу. Бул программа менен бухгалтер деген нерсени унутасыз, баарын өзү эсептеп берет. Мынакей биздин арендалар жазылып турат бул жерде. Анан эмне кылабыз, өчүрүп койсок да болот, мындай болупчу. Биздин бул карызды деле өчүрүп койсок болот бул жерден. Ушундай иштейт программачы. Жана бул программаны 3-4 адам деле колдонсо болот. Эмне сатабыз, ошол жөнүндө айтып берсеңиздер, ошого жараша биз дагы көрсөтүп беребиз. Программа кандай иштешинчи. Ошондой эле ревизия бөлүмү бар. Бул жерге киресиз дагы, сканерди жандырасыз. Товарды сканерлейсиз. Мынакей зумный паста программада 98 штук бар деп көрсөтүп турат. Бул ошол ревизия кылганды аябай жеңилдетет да. Мисалы, санап келдиңиз магазинде 98 эмес, мисалы 90 штук болуп калды. Значит, 8 штугун урдатып ийген кассириңиз. Ошентип бул жерден билип койсоңуз болот. Бул жерде кайра өзгөртүп, ушуну алып жазып койсоңуз болот. Ревизия бөлүмү ушундай иштейт. Жана бул жерден ценник да чыгарсаңыздар болот. Принтериңиз болсо, ценник чыгарып алсаңыз болот. 2,5 миң, 3 миң сомго бир чакан принтер алып алсаңыздар, телефон менен эле колдоно бересиздер программаны. Эч кандай кымбат компьютер, сканер, принтерлер керек эмес. Чакан эле бир принтер алып аласыздар, колдоно бересиздер. Эгер чек, ценник чыгарыш керек десеңиздерчи. Болбосо чекти WhatsApp'тан деле чыгарат программачы. Клиенттериңизге WhatsApp'тан чыгарып жөнөтүп койсоңуздар болот. Ошол суроолор болсо жазыңыздар, баарына жооп беребиз. Барыңыздарга ассаламу алейкум.